Салам кыздар, сиздер менен мен Мурзабаева Жумагүл. Азыркы учурда Telegram каналга бүт бардыгыңыздар кирип баштадыңыздар, Ошондо менин ошибкамды жасабаш үчүн сиздерге мындай айтканда Telegram каналга жаңыдан катталганда эле үйрөтүп коюуну чечтим. Андыктан ушул видео жаккан болсо, лайк басып койсоңуздар болот. Биз азыр сразу эле Telegramга киребиз, Уже сизге скачать этилгенсиздер. Сиздер уже ал жака катталып кирдиңиздер. Андан кийинкиси сөзсүз түрдө бул жакта Мурзабаева Жумагүл деп туруп издеп, ушу менин каналыма катталып алсаңыздар болот. Так, андан кийинкиси мына жерде 3 сызыкча турат, ошол 3 сызыкчага киресиздер. Бул жактагы аябагандай сонун маалыматтар бар, сонун каналдар бар, ошолор менен дагы сиздер менен буюрса бөлүшүп турамын. Ага чейин мына ушу настройканы жасап алыңыздар өзүңүздөр үчүн. Настройки дегенге киребиз. Настройки дегенге киргенде карасаңыздар, мына жерде данные и память деп турат, ошону басабыз. Андан кийин мына жерлерди сиз өзүңүзгө карап туруп настройкалап чыксаңыз болот. Биз болсо азыр память боюнча сүйлөшүп атабыз, Анткени телефондун памяти толуп калса, телефонуңузга дагы кыйын болуп, өзүңүз дагы кыйналып каласыз, Ошондуктан использование памяти дегенге киребиз. Караңыздар, киргенде менин телефонумда мурда мына жерде 3 дня деп турат, 1 неделя, месяц, всегда деп турат. Меники всегда дегенде болчу экен, мындай болуп. Ал деген кайсы каналга катталсам дагы ошол жактагы видеолор, галерея, мындай айтканда сүрөттөр, бүт бардык данныйлар тура берген экен. Азыр болсо мен мына жерине 3 дня дегенди басып койдум. Значит, менде ал сүрөттөр 3 эле күн сакталат. Уже 3 күндөн кийин бизден удалить болуп кетет, бирок аны кайра мен өзүмө скачивать этип алсам болот. Аны сиздерге менен дагы буюрса бөлүшүп турамын. Аны кантип скачивать этишти дагы. Анан мына жерде 3 дня кылып койгонуңуздан кийин сөзсүз түрдө бул жерде очистить базу данных деген болот. Ошону басасыздар дагы, очистить дегенди басасыздар. Андан кийинкиси очистить кеш. Телеграмга кирип, мына кешти дагы удалить этип турасыздар. Бул деген бир жумада бир же бир айда бир кирип туруп ушинтип удалить этип турсаңыз болот. Ошондо сиздин телефонуңуз көпкө иштейт, памятыңыз дагы толбойт. Анан Инстаграмды дагы, Телеграм каналды дагы мындай айтканда сиз кыйналбай, кандай десем, телефонуңузга жүк келбей өзүңүз карап алсаңыз болот. Мына ушундай кыздар, эгерде видео жаккан болсо, бирөө командаңыздар менен бөлүшүп, же болбосо кимге керек болсо ошол адамдарга бөлүшүп койсоңуздар болот, жана жаккан болсо комментарий калтырып койсоңуздар болот. Сиздер менен мен Мурзабаева Жумагүл болдум.